Көрүп турганыңардай бул жерде бир тик бурчтук берилген. Бул тик бурчтукту бирдей квадраттарга бөлүүбүз керек. Бирдей квадраттарга бөлүү үчүн мен мындай деп ойлодум. Бул тик бурчтукту узунунан экиге, ал эми туурасынан 5 бөлүккө бөлсөм, бирдей квадраттар болот дедим. Узуну жана туурасы деген эмне? Эгерде мисалга алсак, бизде бир канча алмалар болсун. Алмалар булар белгилүү катарда тизилген. Алмалар монтип тизилип турсун. Мындай болуп тизилип турсун. Анда бул алмаларды биз узунунан канча катар жана туурасынан канча катарда тизилгенин билип алсак болот. Алгач бул алмалар узунунан канча катарда тизилип турганын карайбыз. Узунунан 1, 2, узунунан эсептегенде булар 3 катарда тизилип турат экен. Эми ушул эле алмаларды туурасынан канча катарда тизилип турат дей турган болсок, анда биз бул жагынан эсептейбиз. Туурасынан 1, 2, бул жер 1, бул жер 2, туурасынан эсептегенде 3, а бул жер болсо 4. Демек, алмалар туурасынан 4 катарда тизилип турат. Анда мен бул тик бурчтугумду узунунан 2ге жана туурасынан 5ке бөлө аламын. Эгерде силерде кагазыңар бар болсо, бул тик бурчтукту кагазга түшүрүп, силер өз алдынча ал тик бурчтукту узунунан 2ге, туурасынан 5 бөлүккө, бирдей 5 бөлүккө бөлүп көрсөңөр болот. Мен алгач бул тик бурчтукту узунунан бирдей 2 бөлүккө бөлөмүн. Мен узунунан бөлдүм, 1, 2 бөлүккө бөлдүм. Эми бул тик бурчтукту туурасынан 5 бөлүккө бөлөмүн. Туурасынан 1, 2, 3, 4 жана 5. 5 бөлүккө бөлүндү. Баары бирдей квадраттарга бөлүндүбү? Ооба, бөлүндү. Ал бул тик бурчтугубуз узунунан эсептегенде 1, 2, 3, 4, 5. Узунунан эсептегенде 5 квадратка бөлүнүптүр. Экинчи катардагы узунунан экинчи катарда канча бөлүккө бөлүнгөнүн эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5. 5ке 5ти кошсок 10. Демек, жалпы квадратыбыз 10го бөлүнүптүр. Же болбосо, туурасынан эсептегенде канча бөлүккө бөлүндү? Биз узунунан эсептегенде 10 бөлүккө бөлүнгөн болчу. Эми туурасынан эсептейбиз. Туурасынан эсептегенде 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Туурасынан биз 5 бөлүккө бөлгөнбүз. Алар ар бир катарда 2ден квадрат бар экен. Булар жалпы бизге 10 квадратты берет. Демек, мен бир тик бурчтукту туурасынан 5 бөлүккө, узунунан 2 бөлүккө бөлүп, жалпы 10 бирдей квадрат ала алдым.